Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы деп китепкана бул тынчтыкты сүйгөн жай. Бул жерде акылыңызга акыл кошкон чыгармалардын топтомун табууга болот. Мына ушул куттуу жерде 33 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Шайыркүл Базаркулованын эмгеги тоодой. Мен кичинекей чагымда китепканага абдан көп барчумун. Анан эжекелер китеп окуп отурса эле ойлочумун, ушу эжелер жыргап эле китеп окуп отурат. Мен да ушундай болсом, кечке чейин эле китеп окусам деп ушинтип кыялданчумун да. Анан ушу өзүм тандап алган кесип, анан чынын айтканда китепканада кечке китеп окуп отурганга убакыт жок. Жумушубуз абдан көп. Буга деген көп адамдар иштегилер келбейт. Майда жумуштар да, бул кечке чейин мындай түгөнбөгөн жумуш биздики. Карточкалар менен иштейбиз. Булардын бардыгына номер коюп чыгабыз китептерге. Майда жумуштарда аны деген өзүнүн кесибин абдан сүйүп, ушу китепти меле аябай абдан сүйгөн адамдар эле иштебесе, жаштарыбыз аларга кызык үстүндө окурмандар менен иштеген абдан кызык болот да. Анан мен бирок өзүм экинчи эле үйүм болуп калды бул жер. Өзүмдүн кесибимди абдан жакшы көрөм. Базаркулова Аскөл облусунун Жети Үз району Тосор айылында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Маяковский атындагы Кыз келиндер институтуна тапшырып, китепканалык иш бөлүмүн аяктаган. Ошондон бери Байалиев атындагы балдар жана өспүрүмдөр китепканасында китеп топтоо жана иштетүү бөлүмүндө эмгектенип, китепкананын китеп фондусуна элдин арасынан китеп жыйноо демилгесин көтөргөн. Биз бул китептерди кайдан алдык? Биз 15 жыл мурун кечки Бишкек газетасына кулактандыруу бергенбиз. Ушул Бишкек шаарынын элдерине кулактандыруу жазып, ушу китеп банкын ачканбыз. Анан ошол жерден суранганбыз, үйдө окулбай турган китептериңер болсо, ушул биздин китепканага өткөзсөңөр, биз жардам берет элек ушу региондорго депчи. Анан ошондон бери 15-20 миң китеп түштү ушу биздин фондубузга. 20 жылдан бери биз көп адамдарга жардам кылдык. Баягы жардам кылып, биз бекер таратып беребиз. Карылар үйү абдан көп алып кетет. Анан жанагы жаш балдар отурат го түрмөдө, ошолор абдан көп окушат экен, ошолор. Анан алыскы айылдар, алыстан келгендер баягы китепке фонддор, китептер жок калган китептер келип тандап кетишет. Анан ушул китептер азайып калат, бирок бат-баттан эле фондко келип түшө берет. Абдан көп адамдар келип китептерин тапшырып кетишет. Байалиев атындагы балдар жана өспүрүмдөр китепканасында дүйнөлүк классиктердин чыгармалары менен бирге кыргыздын салкар акын жазуучуларынын чыгармаларын кезиктирүүгө болот. Лаура Шейшенбаева жогорку окуу жайды аяктагандан кийин ал кокустан китепканага келип калган. Алгач салкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду китепканадан көрүп, ошондон улам бул жерде иштеп калууга түрткү берген. Ошентип дарак бул жерден көгөрөтүп 20 жылдан бери китепканачы болуп эмгектенет. Чыңгыз Айтматов дегенде эле мен ушул Чыңгыз Айтматовду эң алгач жолу 2007 жылы көргөнүм эсиме түшөт да. Ушул борбордо мурда Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек драма театры бар эле. Ошол театрда Чыңгыз Айтматовдун эң акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда романынын китебинин бет ачары болуп өткөн да. Ошондо биздин баардык залдарды кыдырат дегенде эле эч оюмда жок эле. Эң алгач ошо биздин иштеп турган экинчи этаждагы чоң окуу залына Чыңгыз Айтматов кирип келди. Алгач көргөндө аябай таң калдым. Ошол мезгилде, ошол көзүрмөмдү мен кийин ушу китепкананын фондунан сүрөттү таап алдым да, ошо Айтматовду карап таң калып турганым, ушундай улуу жазуучуну бетме бет жолугам деп эч ойлогон эмесмин. Мен оюмча ушул китепканада калып калуумдун себеби дагы ушу чоң залкар адамдарды менен бетме бет кездешүүм, Сүйүнбөй Эралиев сыяктуу акындарды, Нурпайыз Жаркынбаев аттуу акындарды көрүп, ошолордон таасирленип, мына ушул китепканада калып калдым. Китепканачы болуу арыз сыймыктуу кесип, ал жөнөкөйлүктүү билимди талап кылат эмеспи? Көп убактысын китепканага жумшап, үй бүлөдө дагы балдарды тарбиялап, ал эми коллективде кадыр бартуу кесипкөй китепканачы айымдарды ийгиликтери менен куттуктайбыз. Бар болгула асылсат айымдар. Жалпы айымдарга өзүм дагы мен ушу профсоюз комитетинин төрайымы болуп иштейм. Майрам келатат. Жалпы айымдарга ден соолук каалайм. Дайыма бар болуңуздар. Өз кесибиңиздерди сүйүңүздөр.
ошо ар бир аялдын мен бактылуу болушун каалайм. Жалпы Кыргызстандын айымдары сиздерди 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, бакубат өмүр каалайм. Ошону менен бирге Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүнө чоң салым кошууңуздарды каалайм.